Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү менен Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду түзүлгөн. Куржунунда ири каражат бар. Бул фонд кыргыз өндүрүшүн көтөрүүчү долбоорлорду каржылап, Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттерге Кыргызстандын экспортун өстүрөт деген план болгон. Бирок ал кредит жаш ишкерлерге, карапайым адамдарга жетпей эле бизнес элитанын жем баштыгына айланганы белгилүү болду. Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан карапайым адамдар кредит ала албай жаткан чакта Кыргызстандын эң бай адамы саналган Өмүрбек Бабановдун тууганы $17 миллион кредит алган. Бул кредит Түркиянын Измир шаарындагыдай электромеханика завод же Россиянын Пенза шаарындагыдай цемент завод курууга эмес, катардагы эле бир чоң заманбап базар курууга берилген. Тиги Бишкекте курулуп аткан алыш бериш маркети жана Азия мол боюнча менин тууганым акылдашууга келишти. Бул жерге мындай кыргызско-российский фондко кайрылсак болобу дейт. Мен айттым, конечно кайрылгыла болот дедим. А эмнеге кайрылса болбойт? Эмнеге кредит алса болбойт? $500 миллион туруп 1%-тен ошонун канча бир акчасы ошакта болсо келсин Кыргыздын экономикасына иштесин дедим. Ошондой эле алыш бериш маркети башкаларды деле российский фонд каржылаган. Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду канча пайыз менен кредит бергенин ачыктай албайбыз дейт. Бирок $1 миллион ашкан кредиттер 4% үстөгү менен берилет экен. Демек Өмүрбек Бабановдун тууганы 4% менен алган деп болгосо болот. Эскерте кетсек, Өмүрбек Бабановго Кыргызстандын эң ири АКБ Кыргызстан банкы таандык. Ал банктан 4% эмес, 20%дан кем эмес үстөгү менен кредит беришет. $1 миллион өйдө чоң ири проектлерди фонд түзмөтүсү өзү каржылайт. Булардын пайыздык үстөгү 4%. Мөөнөтү 5 жылдан 10 жылга чейин долбоорго жана тармагына жараша. Учурда Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду $221 миллион турган, 693 долбоорду жактырган. Бүгүнкү күндө фонд тарабынан 693 долбоор жакталды. Жалпы суммасы $221 миллион. Айтылган суммадан 52% өндүш тармагына берилип атат. Андан тышкары дагы транспорт инфраструктурасы, туризм, менчик, медицина, билим берүү объекттери да бар. Соода тармагы адашпасам 8% түздү жалпы көлөмдөн. Ал эми $221 миллион 8% $17 миллион 680 миң сом болот. Демек соода үчүн 4%дык кредитти Бабановдун тууганы гана алган. Калган соодагерлер мындай кредитти Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан ала алышабы? Күмөн. $17 миллион кредиттин өндүрүшкө эмес, заманбап базар салууга жумшалып жатканы коомчулуктун нааразычылыгын жаратты. Бабановдун тууганына 4% менен бергенден көрө 1 миллион сомдон дыйкандарга бергенде 1000ден ашуун дыйканга жетмек деген жарандык активисттер эсептеп чыккан. Кечээ Кыргыз Орус өнүктүрүү банкынан $17 миллион кредит алып, ага базар куруп жатканыңызды жарыяладыңыз. Аталган фонд кредитти базар курууга, бизнес менен алектенүүгө бербеши керек болчу. Фонддун эрежеси боюнча кредит өндүрүштүк тармакты колдоо максатында берилет. Бей бечаралар, майда ишкерлер айлап жылдап кезек күтүп кредит ала албай жүрүшөт. Сиз 100 миңдеген дыйкандар ала турган сумманы, элдин ырыскысын жалгыз тартып алдыңыз. Депутат Зиядин Жамалдиновдагы фонддун акчасы жеңишинен бөлүнүп, саналуу гана адамдардын пайдасына иштеп жаткандыгын айтат. 20 миллиондон 15 миллион алышып атат. Демек 20 миллиардты мында караганда алар 20 эле киши алып коюп атат да, мында эсептеп калыңыз. Ошол жакшыбы? Же болсо 350 миң дыйканга жеткен жакшы беле ошол? Туурабы? Демек саясат туура эмес болуп атат. Саясат туура эмес болуп атат. Анан өнүктүрүү ошол Кыргыз Орус фондунун дагы өткөндө биз сураганда бизге айткан эле. Биз жана өндүрүүчүлөрдү колдойбуз, дыйкандарды колдойбуз деген эле. Кечээ көрүп атасыз, мына пресс-конференцияда тиги Бабанов мырза берип атат. Азия мол деген компанияга ошонун тууган экен. Ал соода борбор экен ал. Соода борборуна ошондой акчаны берип атат. Бул деген өздөрү уже мыйзамды бузушуп атпайбы? Бир соода борборуга. Мейли эгерде өндүрүш болуп, бир завод, фабрика болгондо бир жөн эле да эми. Соода борбору деген эмне деген эми? Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду бизнес элитанын кредит алчу жерине айланганы, жөнөкөй ишкерлер үчүн кол жеткис болуп, алардын долбоорлору өтпөй жатканы буга чейин дагы айтылган. Мен ошол жерде айткам, экспортко багытталган экономиканы жүргүзөлүк деп. Ошондо Кулматов жооп берип атат, биз лаборатория курбайбыз деп.
Кече Кыргыз Энерго холдинг менен 200 миң счетчикке акча берем деп атат. 220 миллион сом. Кыргыз Орус өнүгүү фонду эмне ошого счетчик алганга түзүлдү беле. Өмүрбек Бабанов Кыргызстандагы эң бай адамдардын бири. Кыргыз экономикасын көтөрүүгө Бабановтай бай адамдар каражат салуусу керек. Ал шайлоо астында дайыма элге арзан кредит берүүнү убадалап келет. Банктарга шартын түзүп берип туруп, алар болсо берген жанагы 20%, 10% биз дотация кылып, элибизге социалдык үйлөрдү курабыз. Жыл сайын Кудай буйруса сиздер бизди шайлап берсеңер, Кыргызстаныбыз боюнча 7,5 миң үй курулат. Бирок өндүрүшкө жумшалчу мамлекеттин арзан кредитин олигарх Өмүрбек Бабановдун тууганы алып, базар салып жатканынын моралдык жагы кандай деген суроо көп. Марат Төлөмүш уулу, Сүйүн Асанбеков, Сентябрь.